5-6 айлык түйүлдүктү daarатканага калтырган. Бүгүн 20 февраль күнү эртең менен милицияга Бишкектин Киев көчөсүндөгү имараттын daarатканасынан түйүлдүк табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Кийин ал 5-6 ай болуп калган наристенин түйүлдүгү экени аныкталган. Тартип сактоочулар кара балтага кетүүгө үлгүргөн 25 жаштагы кыз кармалганын билдирди. Тергөө жүрүүдө. Окуучу кыз токмок жеп мурду сынган. Ноокаттагы Көкжар инновациялык билим берүү комплексиндеги 10-класста окуган кыздын энесинин кайрылуусу тараган. Ал кызын классташ кызы кемсинтип, мугалим класстан чыгып кеткенде ур токмок алып мурдун сындырганын айткан. Ноокат райондук билим берүү бөлүмү окуя 19 февралда болгонун, тиешелүү тараптар эскертүү жана сөгүш алганын билдирди. Манас аэропортунда жоголгон жүктөр сатылабы? Соц тармакта аэропортто кампалар тазаланып жаткандыктан жоголгон жүктөр 182 сомдон сатылууда деген маалымат тараган. Бирок бул билдирүү жалган болуп чыкты. Кыргызстан аэропорттору компаниясы алдамчыларга ишенбөөгө чакырат.